Бишкекте күндүзгү жана түнкү ооруканаларга баргандардын саны кыскарууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Биз мурунку күндөргө караганда акыркы суткада жарандарды кыйла аз кабыл алдык. 21-июлда күндүзгү ооруканалар 3286 жаранга медициналык жардам көрсөтүштү. 590 адам түнкү стационарларга кайрылышты деп билдирет мэриянын маалыматында. Мэрия 21-июлга карата күндүзгү ооруканаларга 62326 адам кайрылгандыгын, алардын 46209 тамчылатма дары, 15786 адам дарыгердин кеп кеңештеринен өтүп, 322 бейтап ооруканага жаткырылганын кошумчалады. Түнкү ооруканаларда 4318 адам кабыл алынган, алардын 15и ооруканага жаткырылган. Күндүзгү ооруканалар бейтаптарды 8:00дөн кечки 20:00гө чейин, түнкү стационарлар 20:00дөн эртең мененки саат 8:00гө чейин кабыл алышат. Премьер-министр Кубатбек Боронов күз айларында кайталанышы мүмкүн делген коронавирустун экинчи толкунуна өкмөт кантип даярданып жаткандыгы тууралуу брифинг учурунда айтып берди. Маалыматка ылайык, өлкө бийлиги буга чейинки тажрыйбаларды эске алып, бир катар иш-аракеттерди көрүүдө. Буга чейин адистер коронавирустун экинчи толкуну кышында болорун болжолдошкон. Анын симптомдору курч респиратордук вирустук инфекцияларга окшош болгондуктан айырмалуу оорчулук туудурарын билдиришкен. Эске салсак, Кыргызстанда жалпы жонунан вирус жуктуруп алгандардын саны 28251ге жетти. Ушул күздө кайталанып калчу пандемияга каршы иш-чаралар белгиленген. Ошол иш-чаралардын кээ бирөөрүнө токтолуп кетейин. Жана мен айткандай, азыркы мезгилдеги Бишкектеги жасалып жаткан медицина кызматкерлерин даярдоо кыска курстан бүт республиканын аймагында болгон каражаттарды онлайн режимде болобу же мындай ошол жерге барып болобу ушундай уюштуруу боюнча тапшырмаларды бердик. Бул биринчиден бүгүнкү күндөгү медицина кызматкерлерине болгон таңкыстыктарды жоюу үчүн жасалып жаткан жумуш. Экинчиси, ошол күз мезгилинде кокустан айтылгандай болуп, ошол прогноздогудай кайталанып кетчү маселе чыга турган болсо, биз ошого толук кандуу мындай тиешелүү чара көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн медицина кызматкерлерин республика боюнча ушул кайрадан кыска курстардан даярдоо, мисалы үчүн башка профилдеги иштеп жаткан медицина кызматкерлерин дагы ушул пандемия, коронавирус, анан кийин ушул пневмонияга каршы дарылоо иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып даярдоону баштадык. Ал боюнча тапшырмалар берилди, тиешелүү, мен ойлойм, жерлерде аны башташты. Биз жакын күндөрдө бул боюнча дагы маалыматтарды алабыз. Өткөн түнү Кыргызстанга россиялык медиктер учуп келди. Алар Бишкек жана Ош шаарларында кыргызстандык кесиптештерине коронавирус менен күрөшүү боюнча жардам көрсөтөт. Аскердик дарыгерлерге атайын борт менен келип, Кант шаарындагы аэродромго конушту. Адистер өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды, кычкылтек концентраттарын, дары-дармек жана башка медициналык каражаттарды ала келишти. 20 медиктен турган 6 бригада Кыргызстандын аскери дарыгерлери менен биргеликте аскер кызматкерлеринин, алардын үй бүлөсүн жана ардагерлерди дарылап кеңештерин айтат. 4 бригада Бишкекке, 2 Ош шаарында иштейт. Медиктердин сапары Кыргызстан менен Россия Федерациясынын президенттеринин макулдашууларынын алкагында жүзөгө ашырылган. Бүгүндөн тарта Бишкектеги супермаркеттердин иштөө мөөнөтү 21:00гө чейин уланарын мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Мындай токтомго кала башчысы Азиз Сурахматов кол койгон. Аянты 100 чарчы метр болгон супермаркеттер, соода борборлор, үйлөр, дүкөндөр тармагы эми саат 7:00дөн 21:00го чейин иштейт. Бирок соода борборунун ичинде жайгашкан тамактануучу жерлер азырынча жабык бойдон калат. Кафе менен ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар 10:00дон кечки саат 20:00гө чейин ачык болот. Ал эми буйртма менен тамак жеткирүүнүн убактысы чектелбейт. Коомдук транспорттун иши мурдагы тартипте эле кала берет. Иш күндөрү саат 7:00дөн 10:00гө чейин, ал эми кечинде 17:00дөн 21:00гө чейин жүрөт. Дем алышта каттабайт. Базарлар 9:00дөн саат 17:00гө чейин ачык болот. Эмнелерге тыюу салынган? Жайма базарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө, батуттар, велосипедти жана башкаларды киреге бергендер. Тойкана менен көңүл ачуучу жайларга, түнкү клубтар, бар, караоке клубтар жана башкалар, балдар ойногон аянттар жана эс алуучу жайларга. Бул чаралар өзгөчө токтом чыкканга, тагыраагы Бишкек шаарындагы эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин иштейт. Муниципалитеттен тартип бардыгына бирдей экендиги айтылды.